Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргыз элинин атынан табигаттын оорусунда кыйроого кабылган Оған элине кезектеги жардам кербени жөнөтүлдү. Табигаттын өзгөчө кырдаалына кабылып, адам өмүрүн жоготуп, кайгырып турган элге жардам колсунуу Кыргыз элинин боордоштук парзы. Андыктан өлкө башчысы өзүнүн даанышмандыгы, боордоштук мамилеси жана боорукерлиги менен бул жолу да бүтүндөй коомчулукка жардам берүү чакырыгын таштады. 2022 жылдан бери урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ырааттуу саясатынын жана боорукерликке үндөгөн кадамынын негизинде Афган элине үзгүлтүксүз жардам көрсөтүлүп келет. Американын Нью-Йорк шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясында Кыргыз мамлекетинин башчысы Садыр Жапаров сөз сүйлөп, оор кырдаалда турган Оған элине ар тараптуу жардам көрсөтүү демилгесин көтөрдү. Коңшу өлкө катары Кыргызстан азыркы оор шарттарда Афган элине ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү, Афганистандын экономикасын аймактык жана дүйнөлүк экономикалык процесстерге интеграциялоо маанилүү деп эсептейт. Афганистанды эл аралык изоляцияга алуу, аны чет элдик жардамсыз калтыруу туура эмес. Бул адилетсиздик. Президентибиз өткөн жылдары коопсуздук кеңештеринин башын кошкон регионалдык жыйында жана буунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясында да Оған элине ар тараптуу жардам берүүгө чакырган. Кыргыз журтчулугунун атынан бул жолу жардам кербени 130 тонна азык-түлүк, 2 миллион сомго балдардын кийим-кечелери жана күнүмдүк турмушка колдонулчу каражаттар жөнөтүлдү. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгону кайсы өлкө жардам берет деп өнүккөн өлкөлөрдөн үмүт кылып жардам күтүшкөн. Эми өлкө тарыхында 4 жылдан бери президентибиз Садыр Жапаровдун демилгеси менен бир нече жолу жабыркаган мамлекеттерге жардам көрсөтүлдү. Мындай көрүнүш мамлекетибиздин эл аралык аброюн, экономикалык өсүшүн айгинелейт. Аталган масштабтуу гуманитардык жардамды өз кезегинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жеткирүү милдетин так аткарып, даректүү тапшырып кайтышкан. Эскерте кетсек, мурдагы жылдарда Кыргызстан тарабынан Оған элине бир нече ирет гуманитардык жардам көрсөтүлүп, акыркы 4 жыл ичинде жалпысынан 360 тоннадан ашуун жүк жеткирилген. Кыргыз Республикасы мындан ары да муктаж болгон мамлекеттерге өз жардамын берүүгө даярдыгын күчөтөт. Мунун бардыгы президенттин жүргүзгөн саясатынын негизинде ишке ашып келет.